Evet. Men Kırgız azizler жана дүлөөлөр коомуна мүчө болгонум 1970-жылдан бери мүчөмүн. Кийин Кыргыз азизler дүлөөлөр коомунун ардактуу мүчөсү деген наам берилген. Фамилия Мамбетакунов Калык Барктабасович. Ушул жуманын бейшемби күнү 30-июнда 2022-жылда Кыргыз азизler жана дүлөөлөр коомунун кезектеги 20-чы курултайы болгону жатат. Ошол курултайга азизler дүлөөлөр коомунун төрагасы болом деп 6-7 киши коомдун мүчөлөрү аракет кылып жатышат. Бул мыйзамдуу нерсе. Буга Кыргыз Республикасынын конституциясы дагы, граждандык кодекс дагы, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам дагы, Кыргыз азизler дүлөөлөр коомунун өзүнүн уставы дагы уруксаат берет. Бул демократиялык жүрүш. Тилекке каршы баягы бир мандаттуу депутатка жарышка түшкөндө бири-бирин жамандагандай болуп эле, бул 6-7 кишинин ортосунда дагы бири-бирин жамандоо, өзгөчө менин дарегиме каралоолор, негизи жок каралоолор кетип жатат. Ошол үчүн мен ушул маселе боюнча бир аз кылган иштер жөнүндө, майыптарга болгон жардам боюнча, Кыргыз азизler дүлөөлөр коомуна кошкон салым боюнча бир аз кыскача маалымат берип кетейин деп атам. Бул маалыматты көзү азиздер да уксун, көз азиздер менен жүргөн дени соолор да уксун, анан кулак угуусу боюнча майыптар дагы түшүнүшсүн деп ушул тартууну жиберип жатабыз. Себеби официалдуу котормочулар кулак укпаган майыптарга туура эмес, натура болгондой котормолорду берип атканын биз сезип атабыз да. Анан биз бүгүнкү тартуу, видео тартуу биринчи кезекте ушу угуусу боюнча майыптарга багытталат да. Биринчиден, мен 25 жыл Кыргыз азизler дүлөөлөр коомун жетектедим. 1991-жылдан 2016-жылдын июль айына чейин. Ушул кезде бир топ мыйзамдар кабыл алынды жогорку кеңеш тарабынан, президент тарабынан указдарга кол коюлду, Кыргыз өкмөтү тарабынан өкмөттүн токтомдору чыкты. Ошол указ, мыйзам, токтомдор чыкканына өзүнө өзү эле чыга калбайт. Ошолорду чыгарганга бирөө демилгечи болот. Ошол маселени дайыма түрткүлөйт. Бийликтин арга иштеп кете турган мамлекеттик чиновниктердин тынчын алып, улам козгоп, ал мыйзам, закон, указ чыкпайын, жаныбыз тынбай чуркап жүрө беребиз да. Ошону адамдар жалгыз билсин. Өзүнөн өзү эле майыптардын абалы кыйын болуп калган экен, мындай маселе болуп калыптыр деп эле токтом чыгып кетпейт. Себеби мамлекеттик бийликтин ичинде биздин маселеден ашык, биздин маселеден маанилүү маселелер абдан көп да, алардын мүмкүнчүлүгү да убактысы да жетпейт. Ошон үчүн ар тармактагы адамдар өздөрүнө керектүү, ылайыктуу мыйзам, указ, өкмөттүн токтомдорун чыгарганга аракет кылабыз да. Ошонун негизинде 1995-жылы 24 ноябрда Кыргыз өкмөтүнүн 511 токтому менен чыккан. Ошол токтомдун негизинде Кыргыз азизler дүлөөлөр коомунун мүчөлөрү 27 жыл жашап келишти. Андан кийин 1998-жылы Агез Дамангелди Муралиев премьер-министр эле 498 токтом 13 сентябрь 1999-жылы бул токтомго кабыл алынды. Ошол токтомдун негизинде Ош шаарында көзгө көрүүсү начар балдардын жатак мектеби 110 орундук мектеп интернат Ош шаарында ачылган.
ал жерге директор болуп Айгүл Кудайкулова деген иштерман өтө тың адамгерчиликтүү адам келип ошол ойдон ошол жерди иштетип келатат. Анан бул мектепти ачылыш үчүн мен 5 жыл токтом чыгарганга чуркадым, 94-жылдан 99-жылга чейин. Токтом чыккандан кийин дагы 3 жыл чуркадым. 2003-жылы гана бул мектеп интернат ачканга жетиштик. Ошол эле 498-токтомдо Кыргыз медициналык академиянын астында массажисттердин майыптар үчүн 2 жылдык окуусун ачуу боюнча мында дагы 94-жылдан 99-жылга чейин көрүнгөндүн тынчын алып көрүнгөндүн эшигин жыртып жүрдүм. Токтом чыкты 490. Токтом чыккандан кийин дагы 2 жылдан кийин дагы медицина академиянын астында жана массажисттердин окуусун ачтык. Азыр 250дөй көзү азиз, көзү көрбөгөн улан кыздар, кулагы начар уккан кыздар ошол жерден билим алып, буюрса азыр иштеп жатышат. Анан 2000-жылы биз 1996-2000 октябрь айына чейин мамлекетке социалдык фонддун налогун, салык налогун жылына төлөп турдук. Жылына 60-70 миң доллардан мамлекетке төлөп туруп, абалыбыз чачылды. Кыргыз азиздер коому акчанын жоктугунан тизелеп калдык. Ошондон улам ошол кездеги президентке, каражат министри Султан Медеровго, ошол кездеги биринчи леди Майрам Дүйшөнүн Акаевага сүйлөшүп атып, 2000-жылдын 27 августунда 243 номер менен президенттин указы чыкты. Ошол указ менен Кыргыз азиздер жана дүлөлөр коому 22 жылдан бери ошол менен жашап келатабыз. 22 жыл дегеним УППлар, ишканалар жайгашкан жердеги салык инспекцияларына, социалдык фонддун бөлүмдөрүнө чыккан налогту мамлекет өзүнүн каражатынан жаап турат. Мына ушул 2000-жылдын октябрь айынан бүгүнкү күнгө чейинки мындай ортолоп эсептегенде 660 миллион сом Кыргыз азиздер дүлөлөр коомунун ишканаларынын кассасында калды. Майыптардын иши менен камсыз болушуна, майыптар коомунун жоюлуп кетпешине ушул 243 указ чоң ролду ойногон. Андан кийин октябрь 2009-жылы мен ошол кездеги президентке кирип кайрылып, ал киши Кыргыз өкмөтүнө тапшырып, социалдык өнүгүү министрлигинин кызматкерлери менен бирге 795-токтом 2009-жылы кабыл алынган жанагы 1000 сом майыптар алынсын деген токтом ушул жерден мен киргизгенге жетишкенмин. Бул жерге негизинен көзү начар көргөн, көз көрбөгөндөр, кулак укпаган майыптарга гана ай сайын 1000 сомдон берилсин деп ушул 795-токтомдо чыккан. Бул эмне деген акча? 1000 сомдон дегенде аз эле, коомго билесиңер, көрбөгөндөр, дүлөйдүдүктар болуп 10 миңге жакын мүчө бар. Бирок адамдардын, элдин абалдын оордугунан улам жанагы оптикалык көз айнеги менен жазууларды окуган, жазуулар жазган адамдын бардыгы ошол 1000 сом үчүн туура болсо да, туура болбосо дагы көз боюнча майыптыктын 3-чү группасын алышты. Өтө көп бүтпөгөндөй болду. Себеби 795-токтомду түзүп атканда 1-2 группада эле жазып коелу дегенде мен өзүмдү айтып болгон эмесмин. Себеби көз боюнча 3-чү топтогу майып эртеңки потенциалдуу 2-топтогу 1-топтогу майып болуп калат. Жаш өткөн сайын көз
көз көрүүсүнүн калганы начарлайт. Дагы ооруга кабылып калса көзүнүн көрүүсү да начарлайт. Ошон үчүн көрүүсү боюнча майыптар, угуусу боюнча майыптар деп гана майыптар тобун жаздырбай токтомго киргиздирип салгам да. Ошонун негизинде 23.000 киши 1 январь 2010 жылдан бери социалдык өнүгүүнүн райондук, шаардык уюмдары аркылуу майыптар жашаган жеринде паспортунун пропискасы боюнча 1000 сомдон бүгүнкү күнгө чейин алып келишти. Мына 12 жылдан 12,5 жыл болуп калды. Анан азыр банкалык карточкага которулуп инвалидтер алып атат. Ошол акча 1 январь 2010 жылдан бүгүнкү күнгө чейин 1000 сомдон болгону менен ошол 2010 жылдын 1 кварталына мамлекеттик бюджеттен 23 миллион сом бөлүнгөн. Жылына 276 миллион сом майыптарга жа 1000 сом акча катары чөнтөктөрүнө түшүп турду. Ал эми ошол январь 2010 жылдан бүгүнкү күнгө чейин 3 миллиард 300 миллион сом көзү азиздер, дүлөй тутуктар 3 миллиард 300 миллион сом почта аркылуу көзү көрүүсү начар майыптарга, дүлөй тутук майыптардын чөнтөгүнө түшүп турду. Бүгүн карточкасы аркылуу майыптар алып жатышат. Бул үчүн биз майыптар Кыргыз мамлекетине, Кыргыздагы жана салык төлөгөн бизнесмендерге, министрликтерге рахматыбызды айтып, ыраазы болушубуз керек. Дагы бир иш, турак жай маселеси. Бул маселе өтө оор маселе болуп турду, чыр маселе болду. Мен аны билдим, чыр маселе болорун, үй бөлүштүкөндө бардыгына үй жетпегенден кийин нааразычылыктар көп болорун, арыздардын көп болорун билип туруп, ушуга барууга мажбур болдум. Себеби майыптар үйсүз, башында чатырсыз бул жашоодо жеңил-желпи жашап кетет деген мүмкүнчүлүк эмес. Ошол үчүн ушул 1992 жылдан 2015 жылды кошо эсептегенде Кыргыз мамлекетинде көрбөгөндөр үчүн, дүлөй тутуктар үчүн 697 үй бөлүнүп берилди, бекер. Ошонун ичинен 380 квартира азиздер дүлөйлөр коомунун өзүнүн акчасы менен салынды. 7 үй Пржевальск шаарындагы орус тилиндеги адамдар Россияга кетип аткандагы ошол үйлөрдү бир Казакстандан бир спонсор таап, ошол сатып берип ал жерге майыптарды киргиздик. Анан 2006 жылдан 2015 жылга чейин мамлекеттик бийликтин колдоосу менен 310 квартира салынды. Жалал-Абадта, Ошто, Бишкек шаарында салынды да. Ага 470 миллион сом мамлекеттин акчасы кетти. Бул дээрлик 1,5 миллиард сом акча коомдун акчасын ысырап кылбай сактап калып, коомдун эртең көнүгүшүнө жол ачылды деген сөз турат да. Андан тышкары жанагы электр энергиянын, газдын, муздак суунун, ысык суунун, үй жылытуунун, канализациялык суулардын жеке инвалидтерге да 50% түштү. Анан коомдун ишканалары дагы ошол система менен бүгүнкү чейин иштеп атат. Көзү азиздерге, дүлөй тутук адамдарга бул кийин токтолуп калып, анын ордуна жанагы 1000 сомдун чыгарган аракетим ошондон болду да. Анан кээде эмне иш кылды, кандай кылды деп капалып, андан тышкары биз Жалал-Абадта ишкана ачтык. Жаңы ишкана Спутник микрорайонунда. Ош шаарында Жийдарикта 92 жылы 4 этаж имараты менен ишкана ачтык. Амир Темир көчөсүндө дыйкан түштүк
ишканасын аштык 95 жылы. 1996 жылы Кара Суу шаарындагы 2 этаж балдар дүйнөсү магазинин ошол кездеги Ош облус Патреб союзунун жетекчиси Мамат Орозбаевдин жетекчилиги менен бүгүнкү күндөгү баасы 17 миллион сом аны коомдун менчигине өткөрүп алдык ошо 2006 жылдан бери. Андан тышкары колхоз-совхоздор талкаланып атканда 148 гектар сугат жерин, айдоо жерин кыргыз азиздер дүрөлөр коомунун балансасына коюлду. Анан үй нааразы болгондор 15 жылдан мына бүгүнкү чейин деле арыздардын аягы түгөнбөй келатат. Эми айла жок. Мамлекетибиз аман турса, өнүгүп турса, буюрса мамлекет тарабынан майыптарга үй салынат. Буга ишениңиздер. Жөн гана убакыттын кризистик абалдын оорлуктары ушуга таасир берип атат. Эмне болгондо дагы майыптар, биз 200 миңге жакын майыппыз. Биздин менин аксакал катары 16 жашынан бери майып болуп калган адам катары кайрыларым майыптар ар кандай колтукка суу бүрккөн бүркүндөлөргө ишенбей бүгүнкү күндөгү кыргыз мамлекетининдеги стабилдүүлүктү, өнүгүүнү колдошубуз керек. Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомун сактай турган, өнүгүүсүнө жолун ача турган биздин майыптардын ичиндеги өзүбүздүн ынтымагыбыз, азиздер менен дүлөй тудук адамдардын бирине бири сыйлаган, урматтаган жакшынакай ынтымагы керек. Анан мамлекетибиздин бүгүнкү күндөгү президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров бизди түшүнөт, бизди колдойт, бизди өнүктүргөнгө шарт түзүп берет. Генерал Ташиев, Камчыбек Кыдыршаевич биздин коомду жакшы билет, бизди колдоп берет, колунан келген жардамын берип жүрөт. Ошол эле УКМКнын Камчыбек Кыдыршаевдин орун басарлары Бекбосун Жакшылыкович, калган работниктери, кызматкерлери бар, баарын мен айта албайт экен. Алар бизди колдойт, алар коомдун өнүгүшүнө шарт түзүп берет. Биздин коомду жанагы акчалуу көпөстөрдөн, акчалуу саясатчылардан талкалап алып кеткенден ошолор сактайт. Жогорку кеңештин жанагы азыр иштеп аткан 90 депутаттын ичинде дагы адамгерчиликтүүлөрү, ыймандуулары, абийирине камчы чаппаган жакшынакай кыздар, жигиттер депутат болуп отурат. Ошолордун жардамы менен биз кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомун сактап калабыз, эртеңки өнүгүшүнө жол түзөбүз. Болгону майыптар өзүбүз ынтымактуу болуп, колдон келишинче ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жумушун иштеп туруш керек. Рахмат.